Аллах Таала мактаулары жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салам, салаваттар болсун. Бүгүн Аллахтын берген тауфиқи менен, неаматы менен сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү ала турган сабагыбыз 40 хадис китебинен. Биз буга чейин 40 хадис китебинен сабак кылып келгенбиз. Бүгүнкү ала турган хадисибиз 8-чи хадисте. 8-чи хадисибиз Абдулла ибн Омардан риваят кылынат. Ошол хадисте Абдулла ибн Омар айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейт: Умирту ан уқатила ан-наса хатта яшхаду ан ла илаха иллаллаху ва анна Мухаммадан расулуллахи ва юқимус-салата ва ю'туз-заката фа иза фа'алу залика асаму минни димаахум ва амвалахум илля бихаққил ислам ва хисабухум алаллах дейт. Бул хадисте Абдулла ибн Омар айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейт: Мен дейт, адамдар качанга чейин ла илаха иллаллах Мухаммадан расулуллах деп ыйман келтирмейинче жана 5 мал намаздарды тургузмайынча жана зекеттерин бермейинче алар менен күрөшүүгө буйрулганмын дейт. Тактап айтканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Таала буйруган эмне нерсеге? Адамдар ыйман келтирмейинче, 5 мал намаздарын тургузмайынча жана зекеттерин бермейинче алар менен күрөшкүн деп Аллах Таала буйруган дейт. Ушул жерде карай турган болгон болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде эң биринчи айткан нерсе ла илаха иллаллах Мухаммадан расулуллах болгонда, бул келме баары билесиңер, экөө чогуу жүрөт дайыма. Ла илаха иллаллах, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Бир гана Аллах Таалага сыйынууну талап кылат. Ал Мухаммадан расулуллах бир гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген жол менен Аллах Таалага сыйынууну талап кылат да. Ушул эки шахада менен ар бир мусулман исламга кирет. Бунсуз адам исламга кирүү мүмкүн эмес да. Исламдын эң биринчи устуну. Ошон үчүн ушул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мен адамдар ыйманга келмейинче алар менен күрөшүүгө буйрулганмын дейт. Албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдарды, мисалы Меккени карай турган болгон болсок, Меккеде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир гана адамдарды Аллах Тааланы жалгыздоого чакырган да. Канча жыл болду? 13 жыл болду. 11 жарым жылдан кийин намаз парыз болду. Андан кийин Мадинага келди да. Меккеде 13 жыл болгондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Курайштар менен, душмандар менен күрөштү. Күрөшкөн жок. Себеби Меккеде мусулмандар аз болгон, алыс болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир гана адамдарды ошол Аллах Тааланын жалгыз өзүнө сыйынууга чакырып жүргөн да. А качан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мадинага келгенде, мусулмандар көбөйүп күчтөнгөндө, анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям биринчи Меккеде тил менен гана чакыруу менен чектелген болгон болсо, Мадинага келип күчтөнгөндөн кийин сыртка чыгып баштаган, баланча падышага кат жазган, исламды кабыл алганын ар бир ошол учурдагы чоң падышаларга кат жиберген да. Эмне үчүн исламды кабыл алла, силер дүйнө ахиретте бактылуу болосуңар деген да. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мекке менен Медина эли менен гана чектелбестен, себеби пайгамбардын миллети эмне болгон? Пайгамбардын миллети ошол исламды, буйрулган исламды дүйнө жүзүнө жеткирип болгон да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз мүмкүн болсо тили менен, эгер тили менен кабыл алса, алхамдулилла, бирок тили менен кабыл албаса, анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алар жок, бул исламды кабыл албайбыз, кабыл албай турган болсо, пайгамбарыбыз андай учурда күч колдонушка дагы буйрулган экен да. Эми алымдар айтышат, бул жерден бирөө түшүнүп калбаш керек. Ислам биринчи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып чакырып атты. Бирөө кийин кабыл албагондон кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күч колдонтпайбы? Акырында алар кабыл албагондон кийин. Ошол жерден ислам бир адамдарды мажбурлап атат дейт. Адамдарга зулумду кылып атат дейт. Жок, бул туура эмес да. Себеби алымдар айтышат, ислам эч качан адамга зулумду кылбайт дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдарды исламга чакыруусу бул ошол пайгамбардын пайдасы үчүн эмес дейт. Же мусулмандардын пайдасы үчүн эмес дейт, тескерисинче ошол чакырылып аткан адамдын пайдасы үчүн дейт. Мисалы чакырылып аткан адам билбеши мүмкүн да. Билбеши мүмкүн. Азыр бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям чакырып атат исламга.
анын чыныгы дин экенин билбеши мүмкүн. Бул дүйнөнүн сыноо өмүр, ахирет болсо чыныгы жашоо экенине ыйман келтирбеши мүмкүн. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адамдар исламга чакырганда, алар ушул дүйнө менен чектелип, ушул дүйнөдө намаз окубай, исламга кирбей, эртең ахиретте тозок ээлеринен болуп калбасын деген максатта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллага рахмат кылганда. Себеби билесиңер, эртең тозоктун азабы жөн гана тамандан коюлган чоктон мийге ийет да. Ошондой азаптан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам куткаруу үчүн мына ушундай күрөшүүгө чейин барган экен да. Башында тил менен чакырган, тил менен укпаса, анда күрөшүүгө чейин барган. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дайыма эле күрөшүп андай кылбаган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мисалы Мединада, Меккада яхуттар болгон, китепелери болгон да. Эгер исламда бир китеп ээси исламды кабыл албай, мен жизия төлөйм. Жизия деп коет, баягы мусулмандардын байтул малына акча төлөйт да жашай берет. Шариатта бул уруксат да. Китеп ээлерине мына ошону десе шариатта уруксат берет. Бизге деле исламды деле биздин Кыргызстанга, Орто Азияга ислам качан жеткен? Биринчи кылымдын аягында жеткен да. Бирок ошол ислам кандай жол менен келген? Тарыхты карай турган болсоңор, ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ушул хадисте келгендей күрөшүү менен келген да. Ыйманга келген, тил менен гана жакшылыкка чакырып жамааттан кайтарганда кабыл алгандары дароо кабыл алгандыгы үчүн аларга рахмат айтылган. Ага мындай ал эми кимде ким каршылык көрсөтүп, мусулмандар силер биздин душманыбызсыңар деп кол көтөрө турган болгон болсо, кылыч көтөрө турган болсо, анда мусулмандар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү жана сахабалар, андан кийинки халифалар алар менен согушканга чейин барган да. Көрсөбү? Ошон үчүн ислам бирөөлөргө зулумдук кылбайт. Бирок исламдагы пайгамбарлардан, сахабалардан, табииндердин бул исламга чакыруудагы максаты ошол чакырып аткан адамга гана жакшылык да. Бул дүйнө сыноо, мына канча жашка келдик, бул дүйнө сыноо экенин кээ бирлер эрте билип атат, кээ бирлер кеч билип атат, кээ бирлер такыр билбей кетип атат да. Бирок ахиретке барганда ошол пайгамбардан чакырып келип, ошондой күрөшүү менен дагы жеткиргендиги үчүн ал ахиретте Аллахтын астында рахматын айтат да. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, сахабалар ошол күрөшүп болсо дагы адамдарга ислам жеткирбегенде, көп деген адамдар өзгөчө мо биз алыс жердеги биз же биздин аталарыбыз илерке алар исламга кечирээк кирип калышы мүмкүн же кирбей да калышы мүмкүн эле да. Ошон үчүн ушул нерсе максат. Анан кийин пайгамбар бул жерде исламда эң биринчи эмнеге чакырылат экен? Келмеге чакырылат. Андан кийин намаз окууга. Карасаңар, адамдар ыйманга келмейинче, жана 5 мал намаз окумайынча, жана зекет бермейинче дейт да. Сен келме келтирдиңби? Ошол келмени тасташ үчүн сөзсүз түрдө 5 мал намаз окушуң керек экен да. Ал эми 5 мал намаз окубай мен ыйман келтирдим деп жүрүү, бул туура эмес экен да. Себеби сен ыймандын чыныгы, чын экенин же жалган экенин эмне менен көрсөтөсүң? Ошол жасаган амал менен көрсөткөсүң да. Себеби бул намаз бул исламдын экинчи рукуну. Ошон үчүн ушул жерде ыйман келтирмейинче, жана намаз окумайынча, жана зекет бермейинче дейт да. Мен алар менен күрөшүүгө Аллах тарабынан буйрулганмын дейт да. Ошон үчүн ушул жерден келименин, жана 5 мал намазын, жана зекеттин исламда орду аябай чоң экенин түшүнсөк. Жада калса пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул нерсе менен мен буйрулганмын. Аллах таала мени ушул нерсеге буйруган деп да. Ошон үчүн мына ушул 3 нерсе башка хадистерде келет го, исламдын устундарынан. Андан кийин хадистин уланышында Фаиза фаалу залика асуму минни димаахум ва амвалхум дейт. Эгер ушул буйрулган нерсени алар ыйманга келишсе, күнүнө 5 мал намазын окуп, намаздарын тургузса, жана зекеттерин беришсе, алар анда менден өздөрүнүн малын жана канын тыйган болушат. Алар бизге арам болушат. Кимде ким ушул нерсени кылса, анын каны дагы, малы да мусулмандарга арам. Себеби мусулмандардын болуп калды. Эмне үчүн мусулмандарга арам болуп калды? Себеби ыйманга келди. Ыйманга келди. Хадистин уландысында илля би хаккил ислам, бир гана исламга келгенден кийин анын
малына, қанына бір ғана шариғат рұқсат берген нәрсемен ғана тиішеміз дейді. Мысалы, исламға келді біреу жарым. Ал мұсылмандарға аның қаны менен малы арам болды, тұра ба? Біреу исламға келгеннен кейін дағы аның қаны менен малынды алса болады екен, біреу шариғаттың негізінде. Шариғат рұқсат берген нәрсеменен. Қандайша болушы мүмкін? Мысалы, біреу зекет бербей жатса, Аллах Тағала бұйырған зекет бербей жатса, анда қазы келіп тұр, ошоның зекетін мажбурлап болса да алуға құқы бар екен да. 100 қой бар, зекетін бербей жатабы, қазы адамдарын жіберіп, бір қойын алып қойышқа оқыту екен. Же болса, біреуінің ақшасының қарызы қалған, бербей жатабы, қазыға қайрылды, қазы ошоның ақшасын мажбурлап тұрып, баланша адамдан алған қарызын беріп қойышқа оқыту да. Мен исламға келдім ғой, менің қаным менен малым сізге арам деп айтпаш керек. Бұл себебі исламдың құқықтарынан, шариғаттан да. Сен біреудің ақысын беріп жатасың ба, аны қазыға қайрылса, сотқа қайрылса, аны сот алып берішке милетті да. Жана ошондайлар. Сен исламға кіргенден болды, мен өлбеймін, мен ешкім өлтірбейді, альхамдулилля. Албетте, саған ешкім тиішпейді, ешкім зиян бербейді. Бирок шариғатқа кіргенден кейін деле сен зина қылып қойдың. Үйленгенсің. Анда ташбаран қылып өлтіріледі шариғат. Мен альхамдулилля исламға келдім, болды менің қаным мұсылмандарға арам болды. Ма ешкім тиішпейді, қарапайым мұсылмандарда, падишаларда тиішпейді деп жүру, бұл тура емес. Сен ештеңені бұзбасаң, сен мұсылмансың, сенің қаның менен малың мұсылмандарға арам. Бирок сен егер біреуні өлтірген болған болсаң, бір мұсылманды, Аллах кешірбесе, анда сен өлтірілесің. Бұл шариғат. Зина қылдың бе? Үйленгенсің бе? Бойдақ болсаң, дүре ұрыласың. Чауласың. Елін астына шығып, қамшыменен чауласың. Ал эми үйленгенсің бе? Анда сен өлтірілесің ташбаран қылып. Бұл да шариғаттан. Бирок ертең қиямат күні сен жазаламайсың. Ахиретте. Зина қылып, ташбаран қылып өлдің бе? Ахиретте Алла Тағала сені қабырдан же тозоқтан жазалабайды. Зина қылулармен чоқу. Сен бір адамды өлтіріп, үй бүлөсү кечирбей өлтүрүлдүң бе? Анда ертең Аллах Тағала сені жазалабайды. Ахирет күні. Эмне үчүн? Сен дүйнөдө жазаңды алдың да. Ал эми сен дүйнөдөн жазаңды албай өтүп кетип барсаң, тооба кылбай, анда Аллах Тағала сені зина кылганың үчүн, жана адам өлтүргөнүң үчүн, жана бирөөнүн акысына тиишкениң үчүн Аллах Тағала сени жазалайт. Ошол күнүңө жараша. Көрөбү? Ал эми дүйнөдөн мисалы бирөөлөр ойлойт да, ташбаран кылынып атат, бул кандай бул зулумдук дейт, же өлтүрүлүп атат дейт да. Азыр Кыргызстанда деле адамдар өлүм жазасын талап кылып калды да. Өлүм жазасын өзү шариғатта бар эсе. Өзү Аллах Тағала өлүм жазасын жөндөн жөн аны буйруган эмес. Эмне үчүн? Адамдар өлүмдөн коркот да. Качан башында кылыч турса, бир кылмыш кылса, башынан кылыч уча турган болгон болсо, ошондо ошол адам токтойт да. Ал эми андай болмойнча адамдар кылмыштан коркпойт, кыла берет да. Өлүм жазасын киргизүү, өлүм жазасын берүү татыктуу адамдарга бул шариғатка дал келген өкүм. Албетте кээ-бир маселелерде баягы терең кеткен маселелерде туура келиши, туура келбеши маселе го. Бирок жалпысынан өлүм жазасы бул шариғатка туура келет кылмышкерлерге. Адам өлтүргөн, алар албетте өлүм жазасына татыктуу адамдар. Хадистин аягында «Ва хисабухум алалла» дейт. Ал эми андан кийин хадистин аягында калган эсеп хисабы Аллах Тағаланын астында дейт. Тактап айтканда, калган тил менен айткан сөздөрү, дене менен жасаган амалдары, жана мал мүлкү менен жасаган амалдары жакшы амал болсо, анын соогун алат, жаман амал болгон болсо, анын күнөөсүн алат, анын эсеби Аллах Тағаланын астында дейт. Аллах Тағаланын астында. Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям астында исламда ыйман келтирсе, 5 мал намаз окуса, зекетин берсе, бүттү ал мусулмандардан. Каны менен малы арам. Болду иншалла, калган амалдардын бардыгы Аллахтын астында. Аллах Тағаланын астына барганда жооп берет болду. Нар жана тиишпейт экен. Хисап Алла. Бирок биз
ислам дүйнөдө алынар айтат, дүйнөдө адамдар адамга, мусулманга өкүм бергенде сыртына карап өкүм беребиз дейт да. Сыртына карап бирөө жарым ла илаха иллаллах деп айтса, Мухаммад расулуллах десе, болду ал мусулман. Иманга кел деп билебиз да. Мисалы, согушта Усама менен бир досу жихадта да бир мушрикти артынан кубалап баратканда ашхаду ан ла илаха иллаллах ашхаду анна Мухаммад расул айтып жүрөт да. Айтып жүргенде Усама радиаллаху анхунун жанында шериги сразу токтойт. Тишпейт ага. Энди Усама келет дагы аны сай өлтүрүп коет да. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ушул кабар жеткенде, я Усама, сен ла илаха иллаллах келмесин айткандай аны өлтүрүп койдуңбу? Дегенде Усама, Аллахтын элчиси, ал ушул кылычтан коркконунан айтып бер дейт да. Бул болсо булар мусулмандар бетме согушкан, анан жеңилип баратканда артынан кубалаган да. Согушта артынан жеткенде келип айткан да. Ошондо Усама радиаллаху анху бул коркконунан гана айтып атат деп аны өлтүрүп койгон да. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жеткенде пайгамбар Усама, сен ал иман келтиргенден кийин келип айткандан өлтүрүп койдуңбу дейт. О Аллахтын элчиси ал деген коркконун айтты десе, о Усама, сен ал келип айткандан кийин өлтүрүп койдуңбу деп 3 жолу кайталайт да. 3 жолу кайталайт да. Көрөмбү, ушул жерден алымдар айтышат, исламда жада калса ушундай бир бетме турганда, согушайын деп турганда да, согуштун ичинде да кылычы колунан түшүп калып болобу, келме айта берсең, сен токтош керек. Себеби биз анын сыртына карап барабыз да. Ал келме чын ыхластан жүрөгүнөн чыгып атабы же тилинин учу менен айтып атабы, биз ага карабайбыз. Эң негизи келмени айттыбы, бол биз иман келтир деп туруп токтотуп экенбиз да. Токтотот экенбиз. Ал эми кимде ким келме айткандан кийин ага колун көтөрө турган болгон болсо, анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн кашыр экен. Себеби пайгамбарыбыз Усаманы карабайсыңарбы? Кайта кайталап турай эмес экенин билдирген да. Ошон үчүн биз сыртына карап барабыз. Ал эми ахирет күнү Аллах Тааланын сыртына дагы, ичине дагы эсен берет. Сыртындагы жасаган амалдары жана жүрөк менен жасаган амалдардын бүттүгүнү Аллах Таала кыямат күнү сурайт аны. Аллах Таала сурайт. Ал эми биз дүйнөдө сыртына карайбыз. Ошон үчүн бирөө бирдеке деп айттыбы, ал жалган айттыбы, чын айттыбы, биз сыртына карайбыз. Ал эми ичине кирүү бул шариатта катуу кайтарылган да. Баракаллаху фик.